Кыргыз Республикасынын чет жактарда жүргөн жарандардын конституциялык укуктарын камсыз кылуу максатында Борбордук шайлоо комиссиясы, Тышкы иштер министрлиги менен жана биздин жарандар жашаган, убактылуу жашаган мамлекеттин ыйгарым мамлекеттик органдары менен биргеликте чет өлкөлөрдө дагы биздин Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө, консулдук мекемелеринде аймагында добуш берүү участкаларын уюштурат. Бул 4 октябрга дайындалган Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосу үчүн азыркы кезде 42 жерде чет өлкөлөрдө ушундай добуш берүү участоктары түзүү боюнча атайын чечимди кабыл алды. Азыркы кезде ушул дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүздүн жана биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, диаспоралардын өкүлдөрүнүн шайлоо комиссияларынын курамы азыр түзүлүп атат. Шайлоо комиссиянын курамы түзүлгөндөн кийин алар шайлоочулардын тизмесин тактоо менен, андан кийин ушул пандемиянын шартында чет өлкөлөрдө ушул социалдык аралыктарды жана жарандарыбыздын ден соолугунун коопсуздугун сактоо менен добуш берүүнү уюштуруп, тиешелүү ошол чет өлкөдөгү биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөр менен чогуу ушул добуш берүүнү уюштурат. Чет өлкөлөрдө ар бир шайлоо өнөктүгүнө өзүнчө түзүлөт. Буга чейин Кыргыз Республикасынын жарандарынын ушул конституциялык укугун камсыз кылуу максатында буга чейин чет өлкөлөрдө 36-37 шайлоо участкалары, 38 шайлоо участкалары уюштуруп жүргөн. Азыркы кезде Россия Федерациясынын бир нече шаарларында ошол канцеляриялык, консулдук бөлүмдөр ачылганына байланыштуу азыр Борбор шайлоо комиссиясы мурдага караганда 4 шайлоо участкасын көбөйтүү боюнча чечим кабыл алган. Азыркы кезде ошол түзүлгөн добуш берүү участкаларынын уюштуруучулук иштери жүрүп атат.